Баарыбыз эле жашообузду дагы да жакшы жакка өзгөртүүнү каалайбыз. Баарыбыз кандайдыр бир жаңылык жасоого аракет кылабыз. Жетекчибизге ичибиздеги нерселерди айтып, ишиңди ал дегибиз келет. Келерки айда фитнес клубка жазылып, ден соолугубуз жөнүндө ойлонууну каалайбыз. Зыяндуу тамактарды жегенди токтотууга аракет кылабыз. Эртең менен туруп чуркоону план кылабыз. Биз көп нерсени каалайбыз, бирок кандайдыр бир анык аракеттенүү чечимин кабыл албайбыз. Эмненидир күтөбүз же болбосом, кыялыбызда ар дайым ошолор жөнүндө ойлой беребиз. Мындай абал көпчүлүктө кездешет. Мел Робинсте дагы ушундай эле абал ар дайым болот эле. Бирок ал өтө пайдалуу болгон жөп жөнөкөй эреженин сырын тапты. Бул эреже анын жашоосун таптакыр өзгөртүрүп жиберди. Бул эреже ушунчалык жөнөкөй болгону менен анын чындап эле практикада иштешине өзүңүз күбө болосуз. Анткени эреже боюнча кандай гана экиленүү абалы болбосун, 5, 4, 3, 2, 1 деп аракетти баштоо. Эмне? Сенин кеңешиң болгон ушулбу? Санасам эле болдубу? Дешиңиз мүмкүн. Мел Робинстин пикирлешине караганда, сиз 5 секунд ичинде аракеттене баштасаңыз, сиздин мээңиз аны жасасамбы, жасабай эле койсомбу деп ойлонууга үлгүрбөй калат. Демек, сизди кандайдыр бир жумуш жасоодон токтотуп кала албайт. Кандайдыр болбогон себептердин артында аракеттенбей калуубузду окумуштуулар убакыт тегерекчеси деп атайт. Биз көбүнчө эмнеге эринсек, мээбиз ошол нерсеге үйрөнөт. Экиленүү, коркуу, жалкоолук, чечим чыгара албастык, зыяндуу адаттар булардын баарына биздин мээбиз үйрөнүп калат. Бул адаттардан арылуу үчүн мүнөзүбүздү өзгөртүрүшүбүз керек. Ал эми бул жаатта сизге дал ушул 5 секунд эрежеси жардам берет. Бул эрежени практикада канчалык көп пайдалансаңыз, ага мээңиз ушунчалык тез ыңгайлашат. 5 секунд эрежеси бул максатыбызга жетүү үчүн мээбизди алдоо десек туура болот. Эмне үчүн анда артка карап саноо керек? Бул эреже кандай иштейт? Эми баарын карап көрөлү. Биринчиден, дароо санап киргениңиз бул эң алгачкы чечимиңиз. Демек, физикалык кыймыл биздин аң сезимибизди ойготот жана кыймылга келтирет. Мисалы, будильниктин үнүн укканыңызда дароо туруп аны өчүргөнүңүздө, чуркоого чыкканыңызда, жолугушуу белгилегениңизде, дээрлик ушул сыяктуу баардык абалда биздин мээбиз кыймылга келет. Экинчиден, 5 секунд эрежеси көптөн бери аткарылбай жаткан иштерди азырдын өзүндө аракетке келтирүүгө жана аң сезимди ойготууга себеп болот. Үчүнчүдөн, эгер сиз бирден баштап 1, 2, 3, 4, 5, 6 жана башка ушул сыяктуу санасаңыз, анын арты чексиз, миллион, триллионго чейин барат. Ал эми 5тен артка санап 1ге келгенде, ал жакка башка сан жок. Жасашыңыз керек деген нерсени аң сезим дароо туят. Кээде биз эмненидир баштообуз үчүн ыңгайлуу убакытты күтөбүз. Ыңгайлуу убакыт ар дайым бар. Бирок ошол ыңгайлуу мезгилди өзүңүз белгилейсиз. Болгону чечим чыгарып, убакыт ажыратууга жалкоолоносуз. Каалабайсыз же болбосом коркосуз. Коркууну жоготуу үчүн азыр сизге 3 суроо берем. Коркууңузду жеңип чечим чыгарсаңыз, балким баары жакшы жакка бурулат. Аракет кылып киреше албай жаткан ишиңиз балким сизге ийгилик алып келет. Бирок ошол аракетиңиз сиз өткөн натыйжаны бербей жатса, эмне болуптур? Аракеттенбей жөн эле жашагандан көрө аракеттенип, билим алып, тажрыйба топтосоңуз болот го. Эгер мен айткан нерселерди чын экен деп ойлонуп олтурсаңыз, анда эмнени күтүп олтурасыз? Ыңгайлуу учур, чечим чыгаруу, дүйшөмбүнү күтүү, булардын баары өзүңүздү алдоо эмеспи? Ойлонуп көрүңүз, сиз жалкоосузбу же коркоксузбу? Бул суроону берүү менен сырттан карап, өзүңүздү көрө билүү жеңилирээк болот. Натыйжада аң сезимиңиз ачыла баштайт. Жашооңузду өзгөртүү үчүн албетте аракеттене башташыңыз керек. Керек болсо, майда ташталган кадамдар жана кичинекей аракеттер да сиздин абалыңызды өзгөртүрө баштайт. Жыйынтыгында сиз чоң максатыңызга алгачкы кадамдарды таштаган болосуз. 5 секунд эрежеси сизге мына ушул алгачкы кадамдарды таштоого жардам берет. Бул аябай эле жөнөкөй, бирок сыноодон өткөн, иштей турган эреже. Эгер алдыңызга максат койсоңуз, жеңил жана эң кичинекей кадамды тандаңыз. Бул кадам сизди бүгүн эле максатыңызга жакындаштырсын. 5, 4, 3, 2, 1 деп дароо аракетти баштаңыз. Максаттарга жетүүдө биздин сезимдерибиз негизги ролду ойнойт билсеңиз.
Ошол себептен сиз мээңиз ойгонуп, сизди экилентүүсүнөн алдың ага ишениңиз жана ал ишенимди аң сезимиңизге жайгаштырыңыз. 5 секунд эрежеси бул сиз аны канчалык көп колдонсоңуз, ал ошончолук калыптанат жана ишке ашат. Бул эреже сиздеги кыжаалаттануудан, экиленүүдөн арылтат. Болгону 5 секунд. Бул 5 секунд эрежеси жөнөкөй жана өтө жеңил эреже. Чечим чыгаруу керек болгон учурда сиз чечимсиз адамга айланып калсаңыз, экиленип турганыңызда 5, 4, 3, 2, 1 деп санап жибериңиз. Ошол замат кандайдыр бир нерсе пайда болот. Аракет башталат. Тезирээк чечим чыгарууда 5 секунд эрежесине амал кылбасаңыз, сиз жеңиле баштайсыз. Жыйынтыгында сизди жан дүйнө кыйынчылыгы курчап алат. Эң жакшысы 5 секунд ичинде чечим чыгарганыңыз жакшы. Мен үйрөнгөн нерселерим, практикаларым ушуну түшүндүрдү. Мээбиздин алдыңкы бөлүгү чечим чыгаруу үчүн жооп берет. Бул бөлүк жаңы маалыматтарды кайрадан иштеп чыгууга кызмат кылат. Мээбиздин ички бөлүгүндө болсо жаман элестер, чечимсиз экиленүү абалы болот. Демек, бул 5 секунд эрежеси мээнин ичин блоктоп, анын алдыңкы бөлүгүн иштөөсүнө мажбурлайт. Эгер экиленүү абалы сизде ар дайым уланса, демек сиз көбүрөөк 5 секунд эрежесин колдонуп көрүңүз. Жылдар аралыгында жаман пикирлер, жаман адаттар мээңизди уулап, анын ички бөлүгүнө уя жасап алган болот. Аларды жаап салыңыз жана 5 секунд ичинде чечим чыгарууну үйрөнүңүз. Мен бул эрежени үйдө сыналгы көрүп олтурганымда жараттым. Сыноодон өткөрүп көрдүм жана ал чынында эле иштеп жатат. Келиңиз ардактуу угарман. Сиз азыр аткарышыңыз керек болгон бир ишиңизди ойлонуңуз жана азыр видео аяктаганда 5, 4, 3, 2, 1 деп туруп, аны аткарыңыз. Мисалы, 5, 4, 3, 2, 1 деп туруп лайк басыңыз. Анда ийгилик сиздер менен болсун. Ардактуу угарман, сиз Азамат Байетов тарабынан кыргызчаланып, көркөм окулган чакан материалга күбө болдуңуз. Эгер пайдалуу болсо жана таасирленсеңиз, сезимдер менен бөлүшүңүз. Кийинки чыгарылыштарын күтүңүз.